Ийгиликке жетем десең, акчаны санап, акчанын аркасынан аракет кыла турсаң, эч качан ийгиликке жетпейсиң. Бирок ошо адамдарга, элге же какой-то бир компанияга, бул компания көрбөсө да Аллах көрүп турат деген максат менен кыла турган болсоң, сөзсүз сен ийгиликке жетесиң. Себеби жанагы оштуктардын макалы бар го, күрүштүн суусунан күрмөк суу ичиптир деп. Биринчи биз элди сугарышыбыз керек, компанияны сугарышыбыз керек. Ошонун ичинде бизге сөзсүз болот. Көнтөктү ойлобой, кекиртекти ойлобой, ошо компанияны ойлосок биз ач калбайбыз. Эч качан ач калбайбыз. Сабыр кылып Кудай буйруса иштесек, сөзсүз ийгиликке жетебиз. Негизи максатыбыз бүт бир эле Кыргызстан эмес, бүткүл Средний Азияга чыгып, Средний Азияда ушул кут компанияда болуп, элге кызмат кылуу. Чыныгы Аллах Таала кызмат кылам деген адамга Кыргызстан аздык кылат. Келечекте бул жерден опытту алып, үйрөнүп, Казакстанга, Алматага, ошол эле Өзбекстанга, керек болсо Турцияга чейин, Европага чейин барып туруп үй салышыбыз керек. Ошоктон пайдаларды таап келип туруп, буякта өнүктүрүшүбүз керек Кыргызстандычы. Ошондой максат болуш керек. Ошо үчүн постоянно элди ойлоп, бири-бирибизди колдоп, интригаларды азайтып, алдын жетишинче компания үчүн кызмат кыла турган болсо, бул Кутстрой компаниясы бул чоң бир поезд. Кете берет. Жармашсаң кошо кетесиң. Жармашпай турган болсоң, ал поезд токтотуп кала албайсың алдынан чыгып. Кетет бул поезд. Кудай буйруса ушу поездга жармашканга, ушу поездга чыкканга аракет кылыш керек. Ошо ийгилик барыңыздарга рахмат.